Ротмадан эң жактаныш эмедечи фестиваль образованиядачы эме бардык университеттердечи чогултупчу ар бир өзүнүн эме пиарын көрсөтүп өзүнүн университет жөнүндө көрсөткөн абдан жакты. Мен өзүм үчүн 1-2 университеттердин каталогдорун алып алдым, шаблондорун. И буйрукса 11-класстан эме тапшырыштарды кылам да. Аябай жакшы болуп атат. Балдарга мисалы үчүн өздөрүнө мондай эмелерди жашатышат экен. Мындай илим жөнүндө өзгөртүп атат да. Бир жакшы жери. Ким кандай эмгек кылып атат, көрүнүп атат. Атың ким сенин? Тилек. Тилек. Колуңдагы эмне бул? Муну болсо биз күнүгө суу куйтурсак, бул өсө берет, ичинде гүл. Эми сен жакшылап карайсыңбы? Ооба. Кандай гүл өсүп чыгат экен? Роза ушундай гүлдөр өсүп чыгат. Аны кимге бересиң? Жакшы көргөн кызыңа бересиңби? Жок. Аны кимге бересиң? Мамама берем. Келген коноктордун бардыгы ар бир жерде бир убакта болгон иш-чараларга катыша алат. Андан тышкары ушул бул жакта көрүп атасыңар, билим жарманкеси болуп атат. Бул жакта болсо ушул экологиялык жарманке болуп атат. Ал жакта жанагы кыргыздын табигыйдан материалдардан жасалган көргөзмө өнөрчүлүк, кол өнөрчүлүктөрдүн бардыгы жайгашкан. Андан тышкары бул эменин багында болсо баягындай мастер-класстар, бардык кичинекей балдар, чоң балдар келип катышып, көрүп кетсе болот. Андан тышкары өзүңүздөр көрүп атасыңар, концерттик программа уланып жатат. Журналдар бар экенсиздер кыздар, Кандай болуп атат азыр? Биякта көрүп кызыккандар көп болуп атат. Кызыккандар көп болуп атат. Негизи Шокур журналын тааныбагандар үчүн таанытуу мүмкүнчүлүгүн берип атат. Сөзсүз түрдө көрүп биздин айылга жетпейт деген, мисалы азыр ар кайсы региондон келип аткандыгы үчүн биздин жерге жетпейт деген, мектептерге жазылсак болобу деген сунуштар болуп атат. Бул албетте биздин келечегибиз үчүн, Шокундун өнүгүүсү үчүн чоң өбөлгө болот. Анткени сурагандарга биз жеткирип берген аракет кылып, алардын контакттарын алганга алдык.